услугаңызды, курсуңузду сатам деп ролик чыгардыңыз, бирок сатып алайын, каяка төлөйүн деген каттар WhatsApp'та, Директте дагы жок. Эмне кылыш керек? Бул роликти ана чейин көрүңүз, жөнөкөй көрүүчүңүздү клиентке алып келүү жолун үйрөтөмүн. Менин атым Жораева Гүлнара, бизнес-продюсер, Stories Reels аркылуу чоң сатуулардын эксперт. Азыр менин блогумда челлендж жүрүүдө. Сиз да катышсаңыз iPhone 11 белек ала аласыздар. iPhone'ду белек алыш үчүн болгону 2 жөнөкөй шартты аткарасыз. Instagram'ма, TikTok'ума катталыңыз, чыгарылган роликтериме активдүү болуңуз. Бул комментарий, лайк коюп, сторисиме дагы өзгөчө. Катталуучуларым 100 миңге жеткенде розыгрыш кылабыз. Балким сиз утуп алышыңыз да мүмкүн. Тезирээк 100 миң катталуучу болсун десеңиз, менин блогум менен дагы тааныштарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Алар дагы iPhone утуп калышы мүмкүн. Андан тышкары Reels, TikTok, Stories аркылуу сатуу фишкаларын үйрөнүшөт. Окуучумдун реальный историясын айтайын. Ал мага обученияга келгенде менден сатып албайт, кандай ролик тартсам дагы деген комментарий болду. Кел аккаунтуңду ачып карайын дегенде, биринчи очередь мен аватарына көңүл бурдум. Аватарында сапаты начар, түшүнүксүз. Сиз өзүңүздүкүн да караңыз аватарларыңызды. Андан кийин астына өтсөң, биринчи 9 ролигин караганда, 9 ролигинен ашып кетсе бир-экөөндө эле анын выпечкасы бар. Калгандары балдары менен паркта жүргөнү, интернеттен алынган видео, то есть тоже сапаты начар, түшүнүксүз роликтер. Самый главный, ал роликтердин бирөөсүндө да ал жүзү менен ал товар сатып атат, ошол выпечкасы деген роликтагы информация эч нерсе жок. Анан мейли ошол бир ролигиң бар экен деп ролигин ачсам дагы айбагандай ролиги титреген, ал жерде өзүнүн жүзү дагы жок, камерага сүйлөп да ачкан эмес. Ал роликти көрүп, ал выпечка сатат экен, андан выпечка сатып алайын деген ой дагы келбейт да. Жөн эле обычный мамочканын эле ролиги деп атат да. Ошентип ал толтура эле ролик киргизип атам, мага сатып алуучу келбей атат дегендин аркасында биринчи 9 ролик, ал 9 ролигин бирөөсүндө эле выпечка, калгандары семьясы. Элдери силердин семьяңарды көрүп сатып албайт да, эгер ал жерде выпечка тууралуу информация болбосо да. Ошондой эле ролигин эми ачып караганда титреген ролик. Демек, сиз дагы ролик тартканда iPhone болобу, смартфон болобу титреген, сапаты начар ролик тартсаңыз, аудиториянын башынан эле кетип калышы мүмкүн. Экинчиден, ошол жердеги сиздин ролигиңизде ал кантип сатып алыш керек, мен сатып атам деген ачык эле информация болуш керек. Андай информация жок болсо дагы элдер каяктан билет сиз сатып атканыңызды. Сиз ролик тартсаңыз, сиздин ролигиңиз сапаттуу, өзүңүздүн жүзүңүз менен, ар түрлүү кадрда, жакын, алыс, киноэффект менен тартыш керек. Камерада уверенно, четко сүйлөш керек. Камерада сүйлөй албайм, уялам, үйүмдүн ремонту жок, көчөдөн, баскан турган жерден жеңил блогерлердей Гүлнара айым сага окшоп тарткым келет десеңиз, анда менин блогер бол экспресс курсума келиңиз. Сатуучу контенттерди блогердей ролик тартууну 0дон баштап үйрөнөсүздөр. Сатуунун базасын, жеке бренд куруунун базасын, продукцияңыздын брендин алып чыгуунун базасын үйрөнөсүздөр. Курс мына башталат. Курстун программасын, баасын, качан башталат билүүгө, консультация алууга мага Instagramга өтүңүз. Ушул шапка профилдеги ссылканы басыңыз, WhatsAppка өтөсүз, кенен информация аласыздар. Сапаттуу ролик тартылган, это өтө маанилүү. Сапаттуу ролик тартып, уверенно сүйлөп атасыз, товарыңызды айтыңыз. Курс сатып атсаңыз, курсуңузду айтыңыз, кимге керек, кандай результат алат, ушулардын баарын айтасыз. Айткандан кийин сөзсүз аяк жагына келгенде кантип сатып алыш керек, айтыңыз. WhatsAppка жазыш керекпи? Ал WhatsApp номерди каяктан алыш керек? Директке жазыш керекпи? Директке кандай жерден барат? Бардыгын түшүндүрүп бересиз. Клиентиңизге колунан кармап түшүндүрөсүз да. Анан сонун кылып сатуучу кылып айтып коесуз, бирок ал кантип сатып алыш керек, аны узатпасаңыз, сизге чейин алып келбесеңиз, ал клиентиңиз жок болуп кетет. Ал сиздин ролиңизди көрүп, ошол мага керек экен да дейт. Сиздин конкурентиңиз ошентип кантип сатып алат түшүндүрүп койсо, ошорекеге барат, ошондон сатып алып коет да. Ошон үчүн ролик тартканда качестводан дагы еще не смысл бересиз. Смысл продукцияңыз, услугаңызды алыш керек, алса эмне болот, анан кантип алат түшүндүрүп бересиз. Ошол тартылган ролигиңизди
тиктокко дагы, инстаграмга дагы закрепкага закреплять этип коесуз. Ал жерге закрепкага кааласаңыз отзывдарды, кааласаңыз товарларыңыздын өзүнүн обзорлорун чыгарсаңыз болот да. Мындай кандай болот? Менин тиктогума, рилсиме өтүп закрепкаларды карап көрүңүз. Меникиндей форматта кылып тартып туруп, анан тарткандан кийин кантип сатып алат сөзсүз айтып, анан закрепкага белгилеп коюңуз. Ошондо сиз уктап атсаңыз дагы сиздин роликтериңиз, сиздин аккаунтуңуз сатып турат. Жана сиздин баягы башында айттым го, аватары сапаты начар болуп калды деп. Шапка профилинде дагы информация жок экен да, ошо эч кандай выпечкабы, эмне непонятный. Ошону да жазаш керек. Алар кандай жасалат билгиңиз келсе, мен видео сабак даярдап койдум. Ал видео сабакты алыш үчүн мага инстаграмга өтөсүз, мага жигирекке бренд деп жазыңыз, сизге сабакты беремин. Жөнөкөй көрүүчү клиентке айланыш үчүн сөзсүз сапаттуу ролик тартасыз, ролигиңизде продукцияңыздын, товарыңыздын кенен информация бересиз, жана ал товардыңыз же курсуңуз кызыкса, кантип сатып алыш керек айтасыз. Артылган ролигиңизди тиктокко, инстаграмга, закрепкага белгилеп коесуздар. Сиз уктап атасыз, клиент келет. Ал эми сапаттуу роликтерди тартуунун базасын үйрөнөм десеңиз, блогер бол курсунан көрүшкөнгө чейин. Блогер бол курсуна катталууга инстаграмга өт, шапка профилдеги ссылканы бас. Акысыз консультация ал.